ыйман, мыйзам, тазалык. Өлкөнүн бүтүндүгүн сактап, өнүгүү жолуна сала алчу жападан жалгыз программа мына ушул. Мындан башкасы жарабайт. Эгемендүүлүк алган күндөн баштап, ар бир келген бийлик түрдүүчө болгон өз программаларын сунуштап келишет. Туңгуч Ажо Акаевдин тушунда аткарылган Песак программасынын айынан 70 жылдап куралган мамлекеттик мүлктүн баары менчик өтүп, миллиондогон малжандык, миллиардтарга курулган өнөр жай менен өндүрүштүн баары талкаланып жок болду. Бул программанын акыры өнүгүүгө эмес тескерисинче кыйроого алып бараарын ачык айтып чыккан эсептелүү инсандардын бири Мыйзам чыгаруу палатасынын жаш депутаты Адахан Кимсанбаевич Мадумаров болгон. Кыйынга менчиктештирип олтуруп, анан бүт баарын талкалап, кирпичин кирпичтей, шифирин шифирдей сатып, ошол жерде жыргап жатып калып. Бүт коро сарайлар аны да жеп жулуп жок болуш керек эле, бирок бетон болгон үчүн туруп калды. Анын да чагып ичиндеги зымын алчы Кытайга сатып атабыз. Металл кылып. Завод Телмаш заводду, эмне деген завод фабрикалардын баары, ошол текстилдин бүт баарын менчиктештирди. 15 миң, 12 миң, 9 миң, 8 миң киши иштеп аткан жерде азыр 800 киши иштеп атат. Ушулбу калк иш менен камсыздандыруу. 250 миллион сом гана түшүп атат менчиктештирүүнүн натыйжасында. А биздин Кыргызстандын менчиги миллиардтаган долларга эсептелинген болсо, болгону 250 миллион доллар түштү. 10 жылдык менчиктештирүүнүн кесепетинен. Кайсы бюджет айтасыңар? Кайсы бюджетти жеңилдетип атасыңар? Песак деген программаны кабыл алып, биздин 29 эң күчтүү комбинаттар, фабрикалар баары менчиктештирилип, ашмалтай чыкты. Биз ошол Песак программасын кабыл алып атканда мен Песок программасы деп коем. Песок бул кумга сиңген суудай болуп, биздин аябай күчтүү союздун деңгээлиндеги иштеп аткан мекеме ишканаларды бир күндүн ичинде жокко чыгаргандыгы менимче Чыңгызхандын аскери да канчалык башаламандыкты салган эмес. Халктын санынын аздыгы кендирди кескен маселелердин бири болгондуктан, бул маселени бир аз болсо да чечүү максатында төрөт үйлөрүндө көз жарып жаткан апалар үчүн бүт баарын бекер кылган мыйзамды кабыл алдырып, Батирене наамын социалдык жактан жашоо оор болуп турган учурда жете эле перзент төрөгөн энеге сөзсүз ыйгаруу керек деген мыйзамын төрөлгөн ар бир наристе 5 жашка толгонго чейин мамлекеттик дарыгерлер тарабынан бекер көзөмөлдөнүп, эмдөөлөрдүн баарын акысыз алышы керек деген мыйзамы да дал ушул максатта кабыл алынган. Сапаттуу адистерди, илимдүү билимдүү муунду тарбиялап жетиштирмейинче эч бир жаатты өнүктүрүү мүмкүн эмес болгондуктан, илим алуунун башаты болгон 1-класстан баштап 4-класска чейинки окуучуларга өкмөт тарабынан күн сайын ысык тамак берилүүсүн мыйзамдаштырган. Окуу китептери үчүн милдеттүү түрдө төлөнүшү керек болгон ижара төлөмдөрүн токтоткон. Ата-энелердин колунда жоктугунун айынан көптөгөн окуучулар окуу китептерди ала албай калышып, дээринде бар окуучуларда билимсиз болуп калып жаткан көп учурлар бар болчу. Ремонтко же парда үчүн деп мектептерде ата-энелерден акча чогултууну жокко чыгарган. Бул маселеде да жогоруда айтып өткөндөй кээ бир ата-энелер колу жукалык кылып, балдарын мектепке жибере албай калган учурлар көп кездешчү. 74 жаштан жогору ар бир ардагер мамлекеттин эсебинен бекер дарылануу укугуна ээ болгон. Ардагерлердин арзыбаган пенсиялары айлап кармалып, берилсе да кайдагы керексиз буюмдар менен, көгөрүп кеткен чай, окулбай калган гезит журналдар менен, өтпөй калган галош же эч ким ичпес арак менен эмес, накталай акча менен өз убагынан кечиктирилбей берилсин деген мыйзам долбоорун өткөрүп, анын аткарылышында жеке көзөмөлүн алган. Өкмөттүн курамында вице-премьер-министр кызматын аркалап турганда, Душанбе шаарында өткөн КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын жыйынында Россия Федерациясынын премьер-министри Михаил Ефимович Фратковго баш тарталгыс сөздү таамай айтуу менен Кыргызстандын окуу жайлары тарабынан берилген адистик же кесипкөйлүк куөлүктөрүн Россия Федерациясы тааныйт деген келишимге кол коюусуна жетишкен. Бул келишимдин натыйжасында кыргыз жарандары Россия Федерациясынын жарандары менен дээрлик бирдей укукка ээ болуп, жылуу жумшак жумуш орундарына иштеп баштаган. Бир эле мисал,
Бүгүнкү күндө 100 миңдеген мекендештерибиз такси кызматтарында айдоочу болуп эмгектенишип, салыштырмалуу бир топ жогору болгон кирешелерди таап жүрүшөт. Я ему доверял в этих всех моментах, и он старался все вопросы решать и брать на себя ответственность. Өкмөттүн жыйынында каралып, бир добуштан кабыл алынып жаткан ХИПИК программасына жалгыз өзү каршы чыгып, анын артынан ээлеп турган кызматынан да баш тарткан. Кечээ өкмөттүн жыйыны болуп, ХИПИК программасына киргизүүгө бүт өкмөт макул болуптур, сиз каршы болуптур. Мени президент Курманбек Бакиев дагы чакырып алып айткан. Бул жер сага парламент эмес. Өкмөттүн айткан деген көпчүлүккө баш ийип иштеш керек деп. Мен арызымды жаздым дагы таштап койдум. Мен отставкага кетем. ХИПИКке киргенден көрө отставкага кеткеним. Ошондо жогорку кеңешке чакырып алып айтканда трибунадан айткан сөзүм бар. Өрмөлөп барып, жугунду ичип аман калгандан көрө тике туруп кадыр барк менен өлгөн артык. Туура бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок деген накыл кептин өзүнөн эле тийиштүү жыйынтык чыгара албаган чабал саясатчылар биринин артынан экинчиси келип, бирок биринчисинин катасынан экинчиси сабак ала албай, биринчиси баскан кетмендин башын экинчиси деле дал ошол жеринен кайталап басып олтуруп, өлкө болуп көрбөгөндөй чоң жоготууларга дуушар болуп жаткан. Бул нерсе түбөлүк улана берүүсү мүмкүн эмес болчу. Улам бир тарабынан кемирилип олтуруп, өлкө бүтүндүгүнө доо кетчү учур күн санап жакындап келаткан. Мына ушул коопту алдынан көрө билген көсөм инсаныбыздын башчылыгында бүтүндүктү сактап калуу максатында 2006 жылы Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы түзүлдү. Ошол партиянын тийиштүү документтерин даярдоо максатында, программасын иштеп чыгуу максатында, уставын иштеп чыгуу максатында атайын жумушчу топ түзгөнбүз. Мен ошол жумушчу топту жетектегенмин. Бардык документтерди даярдап, Юстиция министрлигине тапшырып, 2006 жылы 1 декабрда каттоодон өткөнбүз. Бул кызыл түстүү болгонубуздун белгиси биринчиден биздин мамлекетибиздин туусу кызыл. Ар жагындагы оймо чиймелерди өзүңүздөр көрүп атасыз. Бер жагын карасаңыздар, манас айтып отурган аксакалдын элеси. Бул жагынан карасаңыздар, көккө учуп бара шаңшып учкан бүркүт. Эмне үчүн ак ортодо акты тазалыкка умтулат Кыргызстан. Мына ошол тазалык чыгып келаткан күн деп дагы айтсаңыздар болот, күнөстүү Кыргызстанды. Анан көк асман түстөгү Кыргыз мамлекетинин картасы. Анан чолпон жылдыз көктө жанган эң жарык жылдыздары эң биринчи чыгып, эң кеч баткандары чолпон жылдыз. Партия түзүлгөн күндөн тартып, бийликке же мансапка карап жулунбай, дайыма элдин камын ойлоп, эл менен бирге болуп келет. Асаба ГЭСтин Раматылык мурда жетекчиси Мелис Эшимхановго келип кайрылдык. Ал киши кулчулукта жүргөн жарандарыбызды Адахан Мадымаровдун куткарып келгендиги тууралуу айтып берди. Сиздердин дагы маселеңиздер Казакстанда болгондуктан бир гана Адахан Мадымаров гана сиздерге жардам бере алат. Ошонун атына арыз таштап кетиңиздер деп айтты. Биз арызыбызды ошол Мелис Эшимхановго таштап кеттик. 3-4 күн арадан өткөндөн кийин 9-чы вагондо комиссия баратат деп проводниктер айтып калышты. Биздин арызыбыз менен бараткан комиссиялар экен. Алардын ичинде Адахан Мадымаров экен. Эжекелер, кабатыр болбоңуздар, ошо сиздердин катыңыздарды алдык. Казакстандын ичинде кандай кордуктарды көрсөтөт. Биз өз көзүбүз менен көрүп, анан колубуздан келген жардамдарды көрсөтөбүз деп айтты. Анан бир жумадан кийин биз кайра Бишкекке келип, Бишкек Россия поездына чыксак, милициясы деле азайып, таможниге деле, пограничниги деле азайып, жакшы нукка түшүп калыптыр. Ошол күндөн баштап мен Адахан Мадымаровго болгон сыйым өтө терең. Парламент толтурган партиялардан айырмаланып, 2008 жылда Баткен областында табият кырсыгынан жабыр тарткан элге биринчилерден болуп гуманитардык жардам жеткирип барганын жергиликтүү эл алигече аңыз кеп кылып айтып келишет. Дейсиздер. Мына ошол соопчулук иретинде келип отурабыз. Биринчиден, экинчиден сөзсүз түрдө биздин урааныбыз барбы? Биз биргебиз деп. Ар кандай учурда биргебиз деп.
Заман талабына ылайык китеп ичиндеги байлыкты жаштар тарыхый кино санаты аркылуу таанысын деген максатта белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиев менен улуу жазуучу Төлөгөн Касымбеков экөөнө Сынган кылыч романын экрандаштырууга буйртма берип, ушул сыяктуу тарыхый тасмаларды тартып туруу үчүн өкмөт жыл сайын $1 миллион эсебинде акча бөлүп берип турат деген токтомду кабыл алдырган. Сынган кылыч тартылбай калганы менен ошол токтомдун негизинде көп болбосо да Курманжан атка Саякбай кино тасмалары жарык көрүп, элге тартууланды. Улуттук идеологияны түптөө максатында Кыргыздын 20-кылымдагы чыгаан уулдары Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Исхак Разаков сыяктуу улуу инсандарга Ысык көлдө ачылган Нурхордо комплексине бийиктиги 3 метрден жогору болгон эстелик айкелдерин орноткон. Дорогие гости, дорогие устроители сегодняшней памяти Юсупа Абдрахманова, я являюсь дочкой. Дахан, саған мың рахмат, сен партияңа, сенің ишіңе мен чоң игілік қалайым. Анткени сен иштеп аткан ишиң, ошо биздин аталарыбыздын баштаган ишин сен аяктап бүтүрүп бересиң деп ойлойм. Адахан, айнанайын балам, рахмат саган. 2010 жылы партия алгачкы жолу парламенттик шайлоого барат. Улуу көсөм Исхак Разаков айткандай, өз чабалдыгынан эмес, бирөөнүн күчтүүлүгүнөн корккон жаңы бийлик бүтүн Кыргызстан шайлоо босогосунан өтпөй калыш үчүн арам ыкмалардын дээрлик бүт баарын колдонот. Босогодон 1 жолу ашып өттүк, 2 жолу, 3 жолу көтөрүштү, 3 жолу тең ашып өттүк. Анан баягы бизди өткөрүү максатында баягы жаман ойлор менен биз чоң көп добуш алган жерде, Россияда 2-3 жерде, башка жерлерден ошол участоктарда жокко чыгарып отуруп, туура эмес эсептеп отурушуп, биздин партияны өткөрүшкөн жок. Анда айтсаңыз, сиз бүтүн Кыргызстан партиясы өткөнбү ошондо шайлоодон? Бул бүтүн Кыргызстан боюнча баарыңыздар билесиздер, 2010 жылы мен эсимде ошондо кошумча бүтүн Кыргызстан партиясынан дагы 60.000 добуш жокко чыккан. Жерлерде элдер көтөрүлүштү. Жолдорду тосушту, өзгөчө таш көмүрдө мына Бишкек-Ош автожолун буушту. Ошондо дагы биздин партиянын лидери Мадумаров Адахан Кимсонбаевич бул мыйзамсыз иштерге барбайлы, бул туура эмес деп өзү барып элге түшүндүрүп, өзү жолдорду ачтырып келген. 15-жылдагы парламенттик шайлоодо дагы бийлик дээрлик ошол эле 2010 жылдагы арам аракеттерин кайрадан кайталашат. 2015 жылы Эмгек партиясы менен биригип бүтүн Кыргызстан Эмгек партиясы болуп катыштык. Анда да утуп чыктык. Бирок анда да туура эмес эсептер болуп дагы өткөрбөйбүз деп чыгышты. Тилекке каршы эки партия бириккенде эки тең төрага болгон, ошо эки тең төраганын бирөөсү биз жеңилдик деп расмий билдирип, бирок биз жерлерден протоколдорду чогултуп, БШК эсепке албай аткан 37.000 добушту таап чыктык. Ошону БШК барып көргөзүп, далилдеп, БШК моюна албай, анан сотко кайрылып, 1-Май райондук сотунан утуп алдык. Бирок тилекке каршы жогорку соттон кайрадан эле бийликтин айтканын кылышып, дагы өткөрүшкөн жок. Биз дагы эле мыйзам чегинде аракет кылдык, мыйзамсыз иштерге барган жокпуз. Ал эми Мадумаров окшогон ыңгайсыз адамдар, өз көз карашын конъюнктурага ылайык тууралабаган же жаап жашырбаган адамдар көп учурда мындай өзүлөрү татыктуу болгон орунга жетпей калышат. Ал кезде Адахан Мадумаровдун мамлекет үчүн кылган иштери көмүскөдө калып, анын эмгегин тарыхтан өчүрүү аракеттери дагы күч болгон. Азыр эл аралык деңгээлге чыгып, бүтүндөй Кыргызстан сыймыктанып жүргөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын бирден бир демилгечиси экенин көптөр биле бербесе керек. Ал түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин башкы катчысынын орун басары болуп турганда, бул иш чаранын Кыргыз жеринде өтүп калуусунда эмгеги зор.
Кыргызды таныткан, кыргыз мамлекетин таныткан бренд болуп калган көчмөндөр оюну, биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун уюштурушунда дагы өзүнүн өзгөчө салымын кошту. Кыргыздын жана улуттук оюну, көкбөрү оюнундагы баягы эл аралык федерациясынын түзүлүшүндө, эл аралык деңгээлге чыгышында дагы андан ары кеңейишине дагы өзүнүн салымын кошту. Мадумаровду каралоо башталган болсо, шайлоо жакындап келатат деп бил деген сөз бекеринен накыл кепке айланбагандай. 2010 жылдан бери ар бир шайлоодо Мадумаровду Каркыра жайлоосун казак тарапка сатып жиберген деген сыяктуу калп маалымат таратып, каралап келишет. Бул маселе боюнча өзгө элдин серепчилери эмне дейт? На наших глазах развернулась ужасная трагедия между азербайджанским и армянским народом. И каждый по-своему к этому может относиться, но абсолютно очевидно, что нельзя было доводить дело до войны. Нельзя было, надо было договариваться. Я сейчас не обсуждаю, кто тут прав, кто тут виноват, но здесь вот что очень важно. Важно, что не нашлось в этих странах политиков, которые могли бы решить вопрос без войны, без давления, смертью на своих соседей. А вот, например, если взять Киргизию, замечательный политик Адахан Мадумаров, вот как блестяще он решил вопрос, когда возникла спорная история с землей, с Казахстаном. Ведь что интересно, что выиграл-то киргизский народ в итоге всей этой дипломатической игры. Я могу немножечко ошибаться, вы там проверьте, кому это интересно, но если мне память не изменяет, Казахстан получил 600 гектаров, да, а Киргизия около 1000. Это же серьезно, почти в 2 раза. И без войны. Вот это вот таких политиков на наших постсоветском пространстве должно быть больше. Таких политиков должно быть. Они должны, по сути дела, решать судьбу своих народов. Те, кто умеет без войны, решить в пользу своего народа. Я искренне надеюсь, что сегодня пришла эпоха перемен к лучшему. И зная, например, Адухана Мадумарова, как выдающегося государственного деятеля, у него один недостаток, он слишком честный. Апрель айынын акырында Баткен жергесинде болгон кандуу кагылышууда дагы бүтүн Кыргызстандын азаматтары эң биринчилерден болуп гуманитардык жардамды жеткирип барып, кан жутуп олтурган элден тынымсыз кабар алып, бүт муктаждыктарын каржылап, четте жүргөн мен макул эмесмин, менин укугум бар аттуу элдик кыймылдардын мүчөлөрү жардам үчүн чогулткан акчага өрттөлгөн максат айылындагы үйлөрдүн ар бирине бирден муздаткычтарды киргизип беришти. Адахандын саясаттагы жолу ички дүйнөсү толук ачыла элек. Бул эмнени билдирет? Бул ошол Адахан саясатчы катары келечеги дагы бар, кенен азыр бышып толуп турган убагы бардык жагынан, жаш жагынан дагы, акыл эс жагынан дагы. Кайсы партиянын үнү угулуп атты 5 жылдын ичинде? Бир гана партия бүтүн Кыргызстандын үнү угулуп атты, элдин ою. Ким чыркырап өз оюн айтып атты? Адахан Кимсабаевич партиянын ой пикирин барлык телевидение болуп, барлык жерден айтып отурду. Кыргызстанда акыркы 10 жылдын ичинде бир гана партия бүтүн Кыргызстан өзүнүн сын пикирин ачык, жашырбай айтып отурду. Болгондо деле бул баягы курук сын пикир эмес, сунуштар менен кошо берилип атат. Эгерде ушундай кылсак, бир аз өзгөрүлөт. Бүтүн Кыргызстан 15 жыл аралыгында өзүнүн позициясынан кылдай кыйшайбагандыгы менен айырмаланып, ар дайым акыйкаттын, адилеттүүлүктүн тарабында бекем туруп, элдин чыныгы ишенимине ээ болуп, калың калктын колдоосуна алынып, чындыктын символуна айланган чыныгы элдик партия.